Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мына бүгүн 12 январ ишемби күнү Баткен шаарыбыздын мал базарындабыз. Сиздер суранып өткөндөй, бүгүн Баткен шаарындагы мал базардын ичиндеги малдардын баасын сиздерге көрсөтөбүз. Биз менен болуңуздар. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сиздер комментарийде сурагандай, койлордун мына Гисар пародасындагы койлорду тартып көрсөтмөкчүбүз. Бычма экен. Экөөсүнү дүң баада 11 миңден 22 миңге сатыптыр. Жашы 3төн өткөн. Урматтуу көрөрмандар, сиздер мына койлордун баасын сураган экенсиздер. 5. Мына койлорду көрүп турасыздар. Бул коюңуз канчага чыгарды аба? Бул койду соода кылган жок. Мынасында 6 миң төгөн. Мына четте турган кара койду 6 миң соода кылыптыр. Азыр бербей турган кези сатуучу байкебиздин оюнда бир аз жогору баага кетиши мүмкүн. Көп деле эмес, 200 сом койсо берип берем. Мына 200 сом кошсо берип берем деп отурат. Клиенттер канчага? Бул койлор эң чоңу мына турганысы 8 миңге чыгыптыр. Кызыл кой 8ге кетти, декилер турат. Азырынча сатыл элек, баа бол элек. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул кой баласы менен 8 миңге соода болуптур, бирок эси бербей турат. Бирок ошого жараша эле кой экен. 9 миң болсо берип беремин деп ниет кылып отурат. Бунусу канча болду бунусу, мына кара кой? Али базар соода кыла элек экен, бул дагы ошондон бир аз чоңураак экен. 5,5. Канчага берем деп ойлоп турасыз кара коюңузду? 7,5 миң, 8 миңге келсе берип берет экен мына. Көрүңүздөр. Бул болсо базардагы эң чоң кочкор, эсин айтымына караганда 11,5 миң сомго чыгыптыр. Бирок азырынча сатыл элек. Карасаңыздар болот, башка малдардан айырмаланып өтө узун бойлуу, эттүү кой. Кочкор. Гисарская порода. Мына суранганыңыздардай Гисар пародасын тартып атабыз. Кезек койго жетип келди. Азыр эсинен сурап көрөбүз, койлор канча болду экен. Мына биринчиде турган коюңуз канча болду? 5 миң экен. Мына анын жанында турган кашка коюбуз, мына ак кашкасы бар. Ак канча болду ак? 5200. Мына чоң койчу, чоң кой. Моюнда жиби бар турган. Козусу менен 7 миңге бакылыптыр. Бир жумалык 10 күндүк козусу бар экен. Калгандары 5тен, 5,5-дан болот экен. Эң кичинелери козулары 3,5-дан болот экен, мына чекеде көрүп турган. Бул болсо сиздер көрүп турган кара түстүү бука. Жашы 3 жашта. Базар баасы мына 72 миңге чыгыптыр. Карап көрсөңүздөр болот. Бирок азырынча сатылбай турат. Аласы болсо, бул дагы 3 жашар. 62 миңге соода болгон, сатыл элек. 66 болгон. 66 болгон, кечиресиздер. Бул болсо 4 жашарлык мал. Мына торпогу менен 39 миң сомго бал болуп атыптыр. Торпогу болсо 1 айдан өткөнгө дейм. Эгерде 42-43-кө чыгарса базар баасы, ошону берип берем деп сатып турган мезгили. Аттуу көрүүчүлөр, кезек атка дагы жетип келди. Бул сиздер көрүп турган кызыл түстөгү ат. Жашы 3 жашар экен.
Satuvchi baykebiz 100 ming deb atibdir. Aytımına qaraganda o'ta bir kuluk. Uloqa ko'p baygelerdi aluvchi. Shundan yaxshiroq bir at ekan. Hozir savdo bo'lib turgan mezgili. Aluvchi 70 mingga so'rayapti. Buni hozir bo'lsa biz o'sha mal bozorda joylashgan tovuq satıluvchi yerga keldik. Qanatlar satıluvchi yerga. Bu Laqqoroz 300 so'mga baho bo'lib жатыр. Biroq esi 350 ga sataman deydi. Shularla yerda torchada turgan buna ko'güchkönдөр har bir shtugi danasi 250 300 so'mdan ekan. O'zi qancha o'tir ekan? Qarab ko'ringizlar, har turdi. Turgan tusdi. Amına bul bolsa qara ördöktөр. Har bir danasini 200 dan satып alıptır. Qanchaga berasiz? Ikkovi. Uchovga qancha dedi? Abul bolsa urmattуу YouTube көрүүчүлөрү. Биздин тооктордон өзгөчөлөнүп, Америкадан алып келинген тоок экен. Эң негизги айырмачылыгы биздин тооктордон күнүнө 2ден жумуртка берет экен. Деген адам кирсе кыйкырат экен. Үйгө чоочун адам кирсе, бакырып кыйкырып белги берет экен. Ушундай өзгөчөлүктөрү менен бул тооктор 750-800 сомдон турат экен ар бири. Мына көрүңүздөр. Тажысы дагы өзгөчө, башкача экен. Биздин кекиликтерге окшоп кетет экен көрүнүшү. Мына кызыл корозун канча болуп атат? Кызыл короз. Кызыл короз 400 экен. Мына четинде турган ак баштуучу кызыл тажылуу. 500 сомго баа болуп атыптыр.